Жыйынга келген элдин басымдуу бөлүгү соттук иштерди алып барууда адилеттүү чечимдер кабыл алынбай жаткандыгына нааразы. Соттук териштирүүлөр созулуп, коррупциялык аракеттер дарыя болсо уланууда деген элеттиктер көзөмөл күчөтүлсө дешет. 10 жыл жарандык иш менен өмүрүбүз өттү. Азыр бүгүндө курулуштарыбыз бузулуп, жараксыз абалда турат. Биздин күнөөлүү айыл өкмөттөрү госрегистринде Абдрахманов Мухай документибиздин бүттү турат. Ошол эле учурда мамлекет башчысынын жарлыгы менен ротацияланып келген судьяларга ыраазычылыктарын билдиргендер да болду. Эртеби кечки чындык бар экен, чыркыраган чындыкты Таластын урматтуу соттору 2 жыл бирөө районныйга жиберет, бирөө городскойго жиберет. Ошентип жүрүп мына Оштон келген, мына жаңы келген урматтуу соттор мына акыйкат чыркыраган чындыкты бизге окшогон карапайым жөнөкөй адамдардын аарсынын көз жашыбызды көрдү. Биринчи Аллахыма рахмат, экинчи ушу бирок сот балдарга рахмат айланайын. Жыйынга келген элеттиктер жер маселесине байланышкан суроолорун беришти. Айрымдары үлүш жерлерин ала албай жүргөнүн айтышса, кээ бирлери үй салууга жер ала албай жүргөндөрүн айтып даттанышты. Бизде элдер үлүш алды деп жалган сиздерге сведения берип келген. Мына 17-жылдан бери карапай мен багыш балдар тентип кетти. Үлүшүн албайт, бүгүн үлүшкө жетпейт, аманаттар бербейт. Илингенин баардыгы жер кысычы ала берген. Ошондой эле өстүргөн өсүмдүктөрүн сатууда ортомчулардын кесепетинен кара үрүккө, фасолго болгон баа арзан болуп жатканын айтышып, көзөмөл жасоону, бааны туруктуу сактоону суранышты. Жылда өндүргөн товарларыбызды, өндүргөн немелерибизди жакшы баада өтө салбай, эл чынында кыйналып атат. Бирок азыр кара үрүктү алып атат эле, ортомчулар кайта улам чыгып атыр экен. Туруп эмне? Ушу өстүргөн эмени кайта ортомчуларды прокуратура киреше алган дейт, деме киреше албайт дейт. Мына бизде жана фасол уже жана алган жатыр. Ушу фасолдун баасын жакшылап көзөмөлдөп, бизге бир жашоо оңолой да бизде буттан турганда. Силерде айла албасак, жетек кылбасак. Мындан сырткары облустун аймагында курулушу көп жылдан бери бүтпөй келе жаткан мектептерди бүтүрүп берүү сунуш айтылды. Ал эми ардагерлер арасында пенсияны көтөрүп берүү сунуштары көбүрөөк айтылды. Анан ушу пенсионерлердикине сәл көңүл бурбай Түркия булар картайып калды өтүп калабы атыр. Ушуга көңүл берип койсоң. Анан кийин айтарым мына Балбал орто мектеби Талас районуна караштуу. Ушу 1-сентябрга беребиз деп, ушу 15 миллион тегерегинде акча каралса эле бүтүп кала тургандай. Баарысы бүтүп калды эле. Ушуга көңүл берип койсоңор каалайда. Бул пенсияны 2000ден ары 300 эле бир кошуп салсаңарчы, дурус араларында. Бир кабылга жетпегендер кошупсуңар. Жыйындын соңунда башкы прокурор Курманкул Золушев Бакаятта, Талас райондорунан жана Талас шаарынан жалпы 46 арыз түшкөнүн белгиледи. Бардык кайрылуулар мыйзамдын чегинде гана чечилерин эскертти. Карапайым эл тарабынан көтөрүлгөн маселелердин 80% жергиликтүү деңгээлдеги көйгөйлөр экендигин белгилеп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн, укук коргоо органдарын эл менен тыгыз иштөөнүн жаңы жолун табууга чакырды. Эми көз карашыбызды өзгөртүшүбүз керек. Мына ФПСтин жерин айтып атасыздар. Мына биз алдыга максат койдук, прокуратура кызматкерлери. Мына президенттин тапшырмасын аткарып бүтүп, чечип алгандан арыздарды 1 ай, 2 ай, 3 ай, андан кийин биз республика боюнча ФПСтин жерин текшеребиз. Жолбу, мектеппи, таза суубу, бүт курулуштардын сапатын карайбыз. Мына мамлекет казынасында акча бар, куруп баштадыбы? А биз сапатын карашыбыз керек. Мурункудай подрядчы курат, ал кетти, кийинки жылы жолдор жамалып, мектептер ураган мезгил бүттү эми. Акыркы аксакалыбыздын аябай мага сөзү жакты, тарыхка кайрылып кетип атпайбы? Өзүбүздүн маданий мурас баалуулуктарыбызга кайрылып барктамайынча азыркыдай чырылдашып, ырылдашып, бирөөбүздүн сөзүбүздү бирөөбүз түшүнбөй кыйкырып отура беребиз туугандар. Ал эми облус башчысы Бакытбек Нарбеков эл тарабынан көтөрүлгөн маселелер көңүл сыртында калбай тургандыгын билдирди. Өзгөчө укук коргоо багытындагы маселелер көтөрүлдү. Ал эми эл болгондон кийин ар кандай сын пикирлер туура болсо биз кабыл алабыз. Бирок айрымдары негизсиз, ага да эми жооп бергенде жыйынтыкта туура эмес болуп калат. Биз ар бир аракетибиздин баарын ушул маселелерди жоюуга аракет кылабыз. Жарандар тарабынан берилген арыздар жеринен тиешелүү кызматтар тарабынан кабыл алынып, мыйзам чегинде каралары белгилүү болду. Боюнча социалдык маселелер көрдүңүздөр, анан эле баягы сотто чечилбеген иштер, жарандык талаш тартыштар, жер маселеси, мектеп, суу, таза суу, жол. Баягы эле жалпы республикадагы көйгөйлөр. Бизге негизинен
46 арыз түштү. 46 арызды жакын арада ар бирин ошол арыз жазган адамды катыштыруу менен текшерип, биз жыйынтыгын билдиребиз. Облус тургундары бийлик өкүлдөрү карапайым калктын калың катмарына кирип, алардын абалын сураган мындай учурлар мурда болбогондугун белгилешип, көйгөйлөрү чечилет деген үмүттө. Тарыхта мындай болду деп болгон эсепти айтсак болот. Ушул баш прокурор башы менен келип туруп ушундай бир элдин көйгөйлөрүн айтты. Эл абадан канааттандыруу менен bir 200'den aşık sırabı oldu, şunun birine göğüne cevap aldı. Cevap aldı. Menin yaşoğumda birinci jolu şu prokuror ministrler gelip kenen kesir karapayım adamlar girip uşlardın arız muңдарын uğatkanı bir ele men emes, men uşu janыбызда oturgan ellerin barının жүрөктөрүнөн naraazычылык билинип, аябай кубангандарды көрүп, мен өзүм аябай ыраазы болуп атам. Бийлик өкүлдөрү менен жолугууга келген 500гө жакын жарандардын бардыгынан ой пикири кабыл алынып, тийиштүү жооп берилери маалымдалды. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.